Темпербат маселеси тууралуу жогору жакта кандай сөз болуп атат? Эми чын төгүнүн ошол жерде катышып, баардык маалыматты билип отурган биздин эл өкүлү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго сөз беребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, урматтуу агалар, энелер, молмо турган балапандар. Эртең эле ушулар деле биздин ордубуз тейлеп, ошол жерде эл тагдырын, жер тагдырын чечкен азамат жигиттер, кыздар болуп чыгат. Иншалла ошол күндөргө жеткирген болсун. Кудай ошол күндөрдү баарыбызга көрсөткөн болсун. Мына ушул балдардын азыр могу аксакал айткандай биздин эсибизде бар. Мен 5 жашта элем, мен 7 жашта элем, мен 10 жашта элем. Илгери аксакалдар ушул жерде отуруп Кыргыздын жери болгон. Ушул жерде чай ичкенбиз, бата кылганбыз деген сөздөрдөн Кудай ушуну сактаган болсун. Аксакалдар азыр ошол сөзүн айтып атат. Биздин ата бабаларыбыз ошол жерден жашаган эле, ошол жерден көчүп чыктык эле дегендей кылып. Эми бүгүн түлөө деп биздин өзүбүздүн салт боюнча өткөн кеткенге бата кылалы. Кыргыз өзү ушундай эл болобуз. Жакшы түш көрсөк да, жаман түш көрсөк да, аны бир жакшылыкка ырболуп, жакшылыкка жоруп, бир кан чыгарып, Куран окутуп коймой деген. Мына ушундай Куран окутабыз деген сөзүңүздөрдү мен өзгөнгө келип анан угуп атам. Мына сөздүн башында айтып өттү. 4 депутатка жолдомо жибердик эле, бир киши келиптир деп. Мен Элмырза Ракиевич менен дагы, Улук Зулпукарович менен дагы, Кимберки Данияр көп балаңыздарды менен дагы бүгүн жолуктум, бирок эч кимибиз кагаз алган жокпуз деди. Мен деле кагаз алган жокмун. Азыр мода кылып алыпсыңар. Телефондон туруп сүйлөп коет экенсиңер. Ким уюштуруп атат, кандай уюштуруп атат, кантип уюштуруп атат, чатагы жок. Террорист сыяктуу болуп алды да, эгер келбесең мындай кылып беребиз. Алар кагаз албаптыр, расмий түрдө кагаз алыш керек да. Мына марафон болгонуна дагы бирөө эле кайрылуу жасап коюптур, келиш керек. Мен кандай заманга калып калдык, менин акылым жетпейт. Илгери бизге чакыруу болсо, мындан 40 жыл башта, 50 жыл башта деле, жок дегенде ошол Кошшаптан Кызылакчаарга автобус каттайт эле. Ошол автобустун айдоочусунан кагаз жазып берип берет эле. Эсиңиздерде барбы? Исмайыл, жамаатың менен катмыга кел. Боронбай, жамаатың менен тойго кел. Же Топчубай, жамаатың менен тажияга кел. Азыр жок, телефонго сүйлөп коет экенсиңер, аны ким көрөт? Кыргыздар, менин туугандар, ар бир нерсени ушундай бир маданияттуу деңгээлде, сабаттуу деңгээлде жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек. Анан ал депутаттар келбей койду деп капа болгонго биздин укугубуз жок. Мына мен бүгүн көрдүм, айтышты, бизге кайрылуу көргөн жокпуз. Азыр анын кайрылуусун президент кайрылса эч ким көрбөй атпайбы? Анан ушу Кызылакчаардан тура калып эле кайрылып койсоң, Байденге чейин көрүшөбү бар. Мен ушундай бир кызык жагдайга калып калдым. Анан бул жерге келгенден кийин кече Абдулла мырза менен Жумалы мырза барыптыр. Сиз келдиңизби? Сен кайдан уктуң мен келгенди? Интернетте жазып атат. Мен кээде көчөгө чыгып сурайм дейм го, мен кандай уктадым бүгүн, эмне түш көрдүм? Ушунчалык бир кандай десем бир бейтартип өлкө болуп калдык да, кандай дейсиздер? Анан бүгүн ушундай болуп, түлөө өткөрөлү, кан чыгаралы, ата бабадан калган салт боюнча Куран окутуп жакшылыкка, жаратканга жалбаралы деген биринчи кезекте батаңыздар кабыл болсун. Дуаңыздар кабыл болсун. Илгертен баштап ушундай эле болуп келгенбиз. Жакшылыкты, жамандыкты ушундай төгөрөп олтуруп алып эле чечип келгенбиз. Могу жерде ошондой максатта жасалган. Бул жерде көптөгөн ушундай бир жакшылык иштер өткөн. Анан муфтияттан алуу демде кыйнап атыптыр. Мен айттым, неге коркосуңар мынчалык? Не титирейсиңер? Ким айтты бул жерге ажыдагар чыгат деп?
муфтият мен кайрылып коеюн, саясатка аралашпагыла. Саясатта өзүңөр аралашасыңар. Ошондуктан көрүнгөндү кыса бербестен, мен ушу бир-эки жигиттер келген экен, мен айттым. Мындан 2 жыл башта Садырды каяктап качып жүргөндөрдүн баары азыр Садырдын аркасынан чуркап жүрөсүңөр. Сокей үчүн жан берем дегендердин баары качып бүгүн башкача болуп жүрөт. Бул заман өтөт. Жер биздики, эл биздики. Эч ким душман болбойт. Ар бир нерседен жамандык издебегиле. Жакшылык менен жорогула, жакшылык жака кеткиле. Мына айыл өкмөтүбүздүн башчылары Руслан мырзага мен ыраазычылык билдирем. Абдан мындай мугалим деген мугалим бар бир. Сабаттуулугу жагынан, тарбиялуулугу жагынан, адеп тарбиясы жагынан, бардыгы жагынан абдан туура сөздөрдү айтты. Бул жерде эле кандай бир жаман сөздөр чыгып кетет деп эле чочулай берсе. Бул кандай деген сөз бул? Акыры бир жакшылыкты да ойлошубуз керек. Кандай дейсиздер? Маалымат жок буларда чындыгында. Буларда эмес, областын жетекчисинде маалымат жок. Неге? Көп нерсе көшөгөн аркасында чечилип атат. Мына өткөндө фракциянын жетекчилери жыйналсаңыздар бир маселе бар экен дегенден жыйналдык эле, бардык ушул дал чегара боюнча маселе ошол жабык эшик артында өттү. Муну чыгарбай турсаңыздар дедик, биз жигитпиз, биз эр азаматпыз. Чыгарбай турсаңыздар деген чыгарбай турдук. Бирок сүйүнчүнө өздөрү күндө даңазалап атпайбы. Ошондуктан түлөөгө келгенден кийин, марафонго келгенден кийин мен сиздердин алдыңыздарга келип, болгондо да өткөндө 1000ге жакын киши кол коюп, мага кайрылган экенсиздер. Бул аманат. Бул аманатка мен жоопту беришим керек. Кандай дейсиздер? Ошол 900дөн ашык киши кайдыгер болбой, ошол жерге эринбей кол коюп бергениңиздер үчүн рахмат айтам силерге. Кантип зерикпей кол койдуңар ошого? Кайдыгер болбостон ошо кантип кол койдуңар дейм да. Кээ бир кишилерден угуп атабыз биз, аттуу баштуу кишилерден. Малыңар сугара берет экенсиңер, балыгыңарды кармай берет экенсиңер. Ассаламу алейкум айнамай. Аман бол. Өзүбүздүн сууну, өзүбүздүн малга сугарган үчүн биз бирөөлөргө чөгөлөп рахмат айтышыбыз керек экен. Өзүбүздүн суудагы балыкты өзүбүз кармаган үчүн бирөөлөргө рахмат айтышыбыз керек экен. Чеги бар, туугандар. Ар бир нерсенин чеги бар. Мына ошол Бишкектен мен Зайыр деген жигитке рахмат ыраазычылык айткым келет. Билесиздер, мына Дөөлөт экенин баласы, ошо Бишкекте жашап, Бишкекте иштейт. Ошо сиздердин төлөө өткөрүп атканыңыздарды угуп, кече келатсам, аманат катарында айтып барыңыз деди. Бишкектеги мыкты каарылар бир отту башынан баштап аягына чейин катмын курам оодарып, ошол Тогуз булактын, Кемпир абадтын тегерегинде жашап аткан биздин сиздер менен бүтүндөй туугандарыбыздын тилектери кабыл болсун деп катмын курам түшүрүптүр. Ошол жигиттерге да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Бар болушсун азамат. Бишкекте жатып ошондой атайын катмын курам окутуп аткан азаматтар бар экен, бирок ушул жерде жашап, ушул жерге басып келбеген кайдыгер баары бир өзүнүн кара курсагынан башканы ойлобогон азаматтарыбыз дагы бар. Аларга да Кудай инсап берсин. Эми туугандар, кандай болуп атат сөз, кандай чечилип атат? Ошол жерде алардын берген маалыматы боюнча жана айтып атат 900 горизонтко түшүрөбүз деп. 900 горизонтко түшкөн болсо, баланча гектар жер пайда болот десе, отуруп кымыйып айтып атасыңар ичинерден. Жок, таңдыр ошол жерден бир чек алып калсам. Ошол жерден үлүш алып калсам. Азыркы бийлик билет. Биздин кызыл кекиртектин кыйла жерге секирте турган. 5-6 аксакалды топтой коет. Отуруп аксакал могу жерден ушунча үлүш пайда болот экен десе, жет атасы жаткан жерге дагы бата берип берет. Аны да билебиз биз. Жаштардан да Кудай сактасын. Ошол жерге бир футбол тебе турган талаа куруп беребиз десе, жет атасын кошуп туруп берет ал жерде. Себеп биз кара курсактын кулу болуп калганбыз. Эртеңки күн, келечек, мен ушуну бала кезде баштап угуп келатам. Мына ушул чегара жабылбайт экен, зым тосулбайт экен. Өзбекстан чычкан да өткөрбөй турган кылып турсат, билесиздер. Жомакты айтпаш керек бул жерде.
Бұл біздің айыл өкмөттің, біздің райондың жетекшілігінің, біздің областың жетекшілерінің түк кешесі жоқ. Мына областың жетекшісі қатысып отырды ошол жерде. Алдағы билбей суроо берип алды. Кантип, эгер областың жетекчисин катыштырбай туруп маселе чечип атсаңар, неге жашырып атасыңар? Айткыла. Туура суроо берди. Мен айттым. Ош областының жетекчисинин суроосу туура. Себеп эртең ушундай чечилип калса, эл Бишкекке келбейт. Областың жетекчисинен сурайт. Ушулар жооп берет. Айыл өкмөтүнө барат. Райондун жетекчисине барат. Силер жатасыңар Бишкекте. Балмуздар жеп. Жооп бере турган азаматтар ушулар. Бұл қандай болып чечилип атыптыр? Жанагы баланча миң гектар жер пайда болот экен деген сөз, ал биздин жер. Мына ушул. Анан ал жерди дейт компенсация алып койгонбуз биз дейт. Алып койсоң көрсөт кайерден алдык. Кайдан алдык биз компенсация? Мен ошол жерде сунуш киргиздим. Кыргызстан утту, демеле баягы Хабиб келгендегидей болуп даадаңдашат. Сүйүнүп. Кыргызстан уткан болсо эмне жашырып жатасыңар? Чабарман атчандарды жибербейсиңерби? Сүйүнчү Кыргызстан утту деп. Чындыкта. Бүтпөгөн ишиңерге сүйүнчүлөйсүңөр, а бүткөн ишиңерге эмне сүйүнчүлөп катып жатасыңар? Мен сунуш киргиздим. Бул 4 айыл өкмөтүнө таандык маселе. Ошол жер боюнча. А тагдыр бүтүндөй Кыргызстанга таандык маселе. Бул Кызылчабыр айыл өкмөтү, Кароол айыл өкмөтү, Баштөө айыл өкмөтү, анан 4 күн. Эгерде ушунчалык биз утуп аткан болсок, мен сунуш киргизем. Президенттик тарабынан болосунбу, өкмөттүн тарабынан болосунбу, кимдин тарабынан болсо кошуп бергиле. 4 айылга барып, айылдын аксакалдары, жаштары, жигиттери, эже карындаштары менен чогуу өткөрүп, чогулуш өткөрөлү. Дарт дейт да, өтпөйбүз, андай болбойт дейт. Кандай дейсиздер? Ушундан кийин жалгыз Мадумаров деле күмөн пайда болобу, же силерде да болобу? Болобу? 100% билет. Айрыкча ушул айылда отурган балык кармасам болот экен, малымды сугарсам болот экен деген азаматтар бар. Көзүбүздү ошол жака тигип коюп, ушул жерден суу кетсе барып баса калайын деген азаматтарга айтайын. Мисалы, менин чоң атам, менин тай атам, менин чоң энем, менин тай энем ошол жерди тебелеп, ошол жерде өскөн. Мен ушул 5-6 жашар бала болсом керек, биз апам экөөбүз тай атамдын сөөгүн казып, дасторконго ороп, ак ушул жерге көчүрүп келип көмгөнбүз. Биз сыяктуу эле катар жүздөгөн кишилер ошондой болуп, өз ата-энелеринин, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелеринин сөйөктөрүн ушундай кылып алып көчүргөнбүз. Мына ушуларды ачыш керек аксакал. Ошондо ыйлап, катар келаткан кыя менен басып келгенбиз. Кимдин эсинде бар? Аксакалдардын эсинде бар. Ошол көзү тирүү аксакалдар бирин-экин калып атат. Бирок алар дагы оозуна талкан салгандай болуп, тым коюун чугушпайт. Себеп башак бирдеме болуп кетпес. Мына өткөндө Россиянын президенти бир суроого Американын журналисти суроо берди. Чоң согуш башталып кетсе, Америка ядролук куралын колдонсо, сиздер орустар жооп берсеңиздер, аалам жок болуп кетет го деди. Эсе Путин айтат, Россия жок, ааламдын эмне кереги бар бизге деди. Ата бабаң кечип жүргөн суу жок болсо, кечип жүргөн топурагы жок болсо, ата бабаң ичип жүргөн булагың жок болсо, атаңдын башына отурасың ушундай болуп деген сөз бар. Мына ушундай. Мени билесиздер, чындыктан кылдай кыйшайбай келет. Эгер чындыгында кыргыз элинин пайдасына маселе чечилип аткан болсо, анда кербен кылып кишилерди жибериши керек дагы, элге сүйүнчүлөш керек. Кандай дейсиздер? Болбогон иштерге сүйүнчү айтып атпайбы? Болгон ишке сүйүнчү айтыш керек. Эмне үчүн бул жаап жасырылып отурат?
Жанагы 900 горизонттан кийин сууну көтөрбөйбүз дегени сиздер элестетип көрсөңүздөр, бул мүмкүн жанагы Топчубай экенин короосуна чейин барат. Тойчубай экенин короосуна чейин. Анан чара каякта калат. Не болот? Көпүрөдөн ары карай өтө аласың өтө албайсыңбы? Ошондо да мен ишенем, кайран кыргызым. Көпүрө биз тарапта калыптыр, шунусуна ham шүгүр дейли деп отурганыңарды да билем. Жүсүп. Отура бергиле айланайында. Мен бир нерсеге чакырып аткан жерим жок. Суроо салдыңар, сурооңарга жоопту берип атам. Кийин мага айтпагыла. Ошондо билген экенсиң, неге айтпадың деген баатырлар чыгат берди. Кулагыңа күмүш сурга кылып тагып ал. Айрыкча ошол Тогузбулакта жыйын өтөт экен дегенден бери тынчтык, Модумаров кече учуп келиптир дегенден бери тынчтыгы кеткен жигиттерге айтам мен. Силерге чейин жүргөн, силерден кийин да жүрөт. Силерден чоңдор да жүргөн, генералдар да жүргөн. Лакылдап, аркамдан калбай, тилин салаңдатып, ол генералдар да өтүп кетти. Биз калдык. Модумаровдун аркасынан жүрө берип, бензинин бүттү, кошумча акча бериле деп суранган генералдар да бар. Азыр да бар андай генералдар. Бирок жер. Мен дайым тынчтыкка чакырам. Мен дайым кыйшайуусуз мыйзамдуулукка чакырам. Мен дайым бийликти барып алып ал дегенде да айткам, конституциянын чегинде алабыз. Эшик турса тешиктен кирип түшпөйбүз биз. Биз бейбаш эмеспиз. Биз маданияттуубуз, биз сабаттуубуз деп айтып келем. Бирок маселе жерге калганда бул менин маселем эмес. Бул улуттун маселеси. Бул элдин маселеси. Ошондуктан биз 920 дедиңерби, 924 дедиңерби киши кол коюп кайрылыпсыздар, мен сиздерге жооп берип атам. Биздин азыркы маалымат ушундай. Ушул чечимге эгер сиздер сурасаңыздар, ушул чечимге сиз макулсузбу деп сурасаңыздар, мындай чечимге мен караманча каршымын. 90 депутаттын арасынан жападан жалгыз калсам да тикеден тике каршымын мен. Менин позициям ушундай. Анан айтат, бул сууга дейт компенсация алып койгонсуңар, кайдан алдык көрсөтүп берсин. Мен билем, Токтогул суу сактагычы курулганда, Токтогул суу сактагычынан ошол жерден көчкөн элге бүгүнкү күнгө чейин компенсация бар. Себеп электр энергиясына алар Кыргызстандан башка тарифте төлөшөт. Кумтөрдө жашап аткандар, Ысык көлдө кумтөргө зыян келтиргендиги үчүн алар өзүнчө башка фонд ачылган, алардан пайда көрүшөт. Башка жерде көрүлгөн, башка жерден. Биз Кемпир-Абадтан эмне пайда көрдүк зыяндан башка? Эмне пайда көрдүңөр? Мана 30 адырда эң мыкты дарбыздар 30 адырда болчу эле. Азыр сойсоң бозоруп. Неге? Себеп зак. Жерден суу чыгып кеткен. Эмне пайда көрдүк? Ошол ордуна башка жерден жер алганбыз. Жер алса башка райондор алгандар. Бирок өзгөн район эмне алдың? Айткыла. 500 гектар жер пайда болот экен дейт өзгөн районуна. Ошол 4 айыл өкмөткө бөлүп беребиз дейт. Ал 500 гектар эмес. 5000 гектардан ашык жер биздин бабалардын басып жүргөн жери. Чоңоталарыңдын жерини неберелериңе белек кылып кайтарасың кайра. Анда дагы туугандар, бириңердин артыңардан бириңер турган болосуңар. Эй, шуну чек берип туруп мен ала калайын деп. Жусуп туурабы? Мына ушунан Кудай сактасын. Себеп кызарган бир нерсени көрсөтүп койсо, чалкабыздан кеткен. Мен көрүп турам го, билип турам, сезип турам. Мен элимди аябай жакшы билем. Ошон үчүн биз бир түйүлгөн муштундай болушубуз керек. Жамандыкты эч ким каалабайт. Бул маселени эч ким көтөргөн эмес, көтөрүшү мүмкүн да эмес экен Кемпир-Абад маселеси. Эмне өз башыбызга өзүбүз мушкул кылып атабыз? Эгерде эртең сессия башталып калса,
ушул маселе кире турган болсо мен дагы бир жолу айтам. Ошол жерде Садыр Жапарова да отурду, Ташиева да отурду, Берки Жапарова да отурду. Баары отурду. Мен сунуш киргиздим мен. Элге барабыз, чогулуш өткөрөбүз. Эл колдо десе, мен келип эки колумду көтөрүп колдоп турам. Эгер эл макул эмес боло турган болсо, бизди эл өкүлү деп коет. Эл эмне десе биз ошону жасашыбыз керек. Эгер биз ошондой комиссия түзүп келип, эртең чогулуш өткөрүп, аны курчатта чоң жыйын өткөрүп, силер колдо деп айтсаңар, мен барып колдобой койсом, анда мен киши болбой калам. Кандай дейсиздер? Мына адилеттүү маселе. Эгер элдин пайдасы үчүн чечилип аткан болсо, эмне үчүн колдобошум керек? Силер ак караны, пайда залалды түшүнүп калган элебиз го, кандай дейсиздер? Şu шайлаганда ошо 80% колдоп берди деп кыйкырат, 80% акылдуу эл болот дагы, ушу жер маселесине келгенде эле элдин акылы жетпей калат. Не дейсиңер? Депутат тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыздар? Партия тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыздар? Анан ушу жер маселесине келгенде акылыңар жетпей калат. Ошондуктан, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтам, биздин айылдын, райондун, областтын жетекчилерине доомат тартпагыла. Булардан бул маселе көз карандысыз. Булар үчүн дагы бүдөмүк. Булар дагы ушул жерден топурагын кечип жүрүп, ушул жерден суусун ичип чоңойгон жигиттер, балдар, кыздар. Булардын дагы чоң аталары, чоң энелери, таяталары ошол айылдарга катташып, кудалашып жүргөн азаматтар. Булар дагы ушул жер үчүн, эл үчүн күйөт. Ошондуктан маселени чече турган бир жерлерге талапты койгонду үйрөнүшүбүз керек. Бөөдө бирөөлөрдү жаман көрсөтпөгүлө, бирөөлөрдү жаманатты кылбагыла. Маселе башка жакта чечилип атат. Түшүндүңүздөрбү? Бирок ушул өкүлү катарында, бийликтин өкүлдөрү катарында мынау маселени коюп атабыз. Ушу маселени жеткир. Мынау маселе боюнча жооп алып бер бизге деп кайрылышыңыздарга толук укуктуусуздар. Аны үчүн айыл кеңештин депутаттары бар. Айыл кеңештин депутаттарын шайлагансыздарбы? Я. Кимдер айыл кеңештин депутаттары? Кимдерди шайлагансыздар? Канча депутат шайлагансыздар? 4пү? 5-өө. Кана 5-өө. Ушул кишилер айылдык кеңештин депутаттары биринчилерден болуп туруш керек ушул жерде. Ошон үчүн мен айтам, депутат шайлап атканда ойлонуп шайлагыр, кызым. Шорпосын ичип алып шайлаганыңды токтот. Менин кайнымдын бөлөсү экен дегениңди токтот. Кат тааныган, сабаты жоюлган, бир жакка чыкса сүйлөй алган кишилерди карагыла. Тажрыйбалуу азамат инсандарды карагыла. Мына Тогуз булак деген кичинекей айыл. Ушул айылдан арыраак чыккан бир куршапты көргөн эле болсо шайлай бербегиле. Ар жагы жок дегенде жалоот бар экенин билген киши керек бизге. Ар бириң өзүңдүн арыгыңдан акула чыгарам дейсиңер. Чыкпайт. Айылдык кеңештин депутаттары жыйналуу керек. Маселени караш керек. Себеп бул жердин ээси айылдык кеңештин депутаттары. Биздин айыл өкмөттүн жетекчиси дагы айылдык кеңештин чечими болбосо жерди жаары же бери кыла албайт. А биздин тапканыбыз эле өкмөт. Ким жаман? Айыл өкмөт жаман. Депутаттардан сураганды үйрөнгү керек. Ошол сиздердин өкүлүңүздөр, ошол шайланган депутаттар. Кандай дейсиздер? Мен ар дайым келгенде ушинтип айтам. Бирок кийинки шайлоодо деле баягы бөлөңөр үчүн чуркай бересиңер, бөлөм үчүн өлөм. Аны да билем. Бөлөң эмне кылып берет? Менин малымды багып атат. Ушинтип шайладыңар. Кезүү кайтарып берет экен. Биздин койду 50 сомдон арзан багып берет экен. Ал депутаттын иши эмес, коюн кулагыш. Ушундай кылалы туугандар.
Анан мен сіздерге тағырақ маалымат айтсам, ушул соңғы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мына ушундай позиция болуп атыптыр. Кээ бир азаматтар айтып атат, Кыргызстанга кошумча 16.000 гектар жер пайда болуп атат деп. Каяктан пайда болуп атат? Мына туура айтасыз. Мына илгери бул аксакал эмес. Биз кичинекей бала кезибизде эле мына Тополино деп коет элек, туурабы? Куутала. Ошол Тополиного барып ойной элек Кууталага. Азыр бара аласыңбы? Эмнесине отурасың? Руслан мырза, алардын айтканын кайра кайталап, сиз жаман көрүнүп албаңыз элге. Себеп алардын көзүнү да көрбөйт булар, жамандык жакшылыктарга аралашпайт дагы. Алар жоопкерчилик да тартпайт. Сиз менен биз топурагыбыз да ушул жерде, изибиз да ушул жерде, тоюбуз да ушул жерде, тажиябыз да ушул жерде, жаназабыз да ушул жерде. Аллах ошону буйруган. Ошондуктан ушул чоңдор айтып атат, деп атат. Мен өткөндө бир видеодон көрүп калдым. Ушул маселе сыртка чыкпай турсун дейт да, өздөрү буйрук бериптир. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Оппо түшүнүп ашып кеткендер атам. Ушул түшүнөт экен алар. Силер түшүнбөй атасыңар. Ар бирибиз өзүбүздүн акылыбыз менен иш кылалы. Өз акылыбызды иштетели. Ушундай. Андай бир уламыштан калган сөздү айтайын сиздерге. Мен аксакалдарга айтып жүргөм, жаштар уккан эмес. Себеп жаштар азыр тек кана ушул чукулаган эле чукулаган, эч нерсени укпайт да, карабайт да. Бир падыша Кыргызстанда ушундай бир жетекчи болуп туруп, Кытайдын падышасынан кат алат дейт. Мына ушул өрөөндө аябай аты чыккан, ушунчалык бир даңазасы таштарга жоргосу бар экен, кай жерде жарыш болбосун, биринчиликти эч кимге бербейт экен. Мына ошол Кытайдын падышасы жазыптыр. Ошол жоргоңду мага тартуу кыласың. Болбосо мен сага согуш ачам деп. Акылмандарын жыйнайт. Акыл кошчуларын жыйнап, кандай кылабыз дейт. Десе, падышам, ал улуу эл, саны көп. Согуш ачса жылгабайбыз. Бирок мына ошол жоргоңузду берип намысыбыз кеткенден көрө анда согушалы. Десе, падыша айтат, жок. Бергиле жоргоң. Мага тынчтык керек. Кетет. Бир аз өткөндөн кийин кыныгын таап калды да. Ал кайра чабарман жиберет. Чөнкөмдө жок, керемет. Эң жакшы көргөн келинчеги бар экен. Аялы бар экен, ошол аялыңды мага бересиң дейт. Болбосо согуш ачам дейт. Акылмандарды жыйнайт. Баягы аксакалдар аш көч жегенден кийин не дейсиңер дейт, көк чай ичип отуруп. Не болду баарыңар, күлүп калдыңар жер карап. Ошол аксакалдар кеңешин айтат. Аялыңыздын кеткени, намыстын кеткени. Сиз үчүн биз ушуга барабыз, сиз үчүн ага барабыз. Согушка даярданалы десе, жок, аялды бергиле дейт. Мага эл керек, тынчтык керек дейт. Болду, бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол падышадан кайра ошондой кат келет. Сен мага муну жериңди бересиң дейт. Ошол жерди бербесең, согуш ачам дейт. Баягы эле аш көч жегендерди жыйнайт. Бүтүп бата кылгандан кийин кандай дейсиңер дейт. Баягы акылмандардын сөзүн караңыздар. Падышам дейт, сиздин канатыңыз болгон жоргоңузду алды. Сиздин намысыңыз болгон аялыңызды да алды. Эми ал бир какшап жаткан бир ит байласа турбаган таштап бир жер экен кичине, алакандай болгон. Ошол жерди берели. Тынчтык керек, элдин амандыгы керек бизге. Десе, жигиттер дейт, эми аттангыла, эми согушабыз дейт.
Баягы аш жеген азаматтар айтат. Ай падыша, ушундай намыстардын баарын бердиңиз. Эми ошол бир таш баскан жер үчүн эл согушабы? Десе жетекчи падыша айтып атат. Жорго меники болчу дейт. Ага мен ээ чыгам. Тийсе менин намысыма тийди. Кетти. Аял меники болчу. Ал дагы менин намысым. Мага элимдин келечегине караганда аялдан ажыраган жеңил болду. Бирок мына жер меники эмес. Бул элдики. Бул ата бабалардыкы. Бул ата бабалардан калган мураска мен ээлик чыга албайм. Ошон үчүн эми согушабыз дейт. Айырмасын сездиңерби? Баркын билдиңиздерби? Мен муну менен баягы мына жерде отурган азаматтар ар кандай кылып жоромолдоп ал жака томолотуп жибергениңерди токтоттулар. Мен муну менен эмнени айттым? Муну менен жердин ээси эл. Эмне үчүн жалган жашык менен Бадумаровдун аркасынан ушунчалык ушактарды жабыштырып келди? Ушул күн үчүн. Ушундай мезгил үчүн. Кошуналар ушундай күттү. Бир күндөр келер. Эч нерсеге баасы жетпеген, эч нерсени билбеген бир азаматтар келген күнү кармаарбыз деген тилек болгон болушу мүмкүн. Ошого чейин ушул маселе көтөрүлгөндө ушундай болуп чыгышы мүмкүн деген кыргыздын кыраган азамат жигиттери менен кыздарын каралап келди. Неге? Ушул мезгил келгенде алар сүйлөгөндө өзүңдү карап ал деп аркыраш үчүн. Түшүндүңөрбү? Бирок түшүндүм деп баш ийкейсиңер, мен түшүнөм. Түшүнүү кыйыныраак. Азыр майда чайнап берсе жутат эле илгери, азыр атала кылып ишке куйса дагы жетпей калып аткан мезгил болуп калды. Бирок туугандар түшүнүп койгула. Ар бир сөздүн астында тонналаган жүк бар. Мааниси бар бул сөздөрдүн. Биз эч качан, эч бир биз үчүн берилген жерди ана Аскар Акаевичтен бери билесиздер. Ошондо дагы бизди эл бузар деген. Үзөң куш кетип атканда дагы, башка кетип атканда дагы, завод, фабрикалар кетип атканда дагы эл бузарлар деп келген. Эсиңиздерде барбы аксакалдар? Бар деп койбойсуңарбы? Кандай? Ал кездеги акимдер жок, бар дей бергиле. Мына ушундай болуп келген. Эми туугандар, бул жер маселеси, чегара маселеси өтө оор, кыйын маселе. Бирок ушул маселе сиздерден көз каранды. Сиздер аркылуу айылдык кеңештин депутаттарынан көз каранды. Эгер айылдык кеңештин депутаттары жыйналып топтолуп, мына биздин Кыргызстандан ушул мезгилге чейин кыргыз-казак чегарасы аныкталабы, башка чегара аныкталабы, Кыргыз-Кытай айылдык кеңештин депутаттарынын жыйынтыгы, чечимдери, токтомдору бар. Кемпирабад боюнча биздин айылдык кеңештин чыгыш токтому барбы? Депутаттар. Ушул маселени карадыңарбы? Я. Ким? Карадыңарбы ушул маселени? Я. Айылдык кеңештин депутаттары ушул Кемпирабад маселесин карадыңарбы? Чегара кайдан өтөт, кайдан токтолот, карадыңарбы ошол айылдык кеңештин? А эмне кылып отурасыңар анан? Элдин баары кыймылдап бүттү. Силер айтпайсыңарбы? Биз айылдык кеңештин жыйынын жыйнайлы. Кезексиз чакыралы. Ошол жерден келип, тийиштүү кишилерди чакырганга укугуңар бар. Укпайсыңарбы келип? Бирок инелер мага капа болбогула, кечирип койгула. Өзүңөр да билбейсиңер да ал маселени кандай чечесиңер. Туурабы? Кимди шайлагансыңар туугандар? Айткылачы эми мага. Бул сөздөр ачуу, азырда жаман көрүнөм. Бир жигиттин жакшы сөзү бар, 30 жылдан бери деп. Мен дагы айтып коеюн, 30 жылдан бери жакшы көрүнгөн жокмун. Мындан ары карай да жакшы көрүнөйүн деген ниетим жок. Мен жалгыз төбөмдөгү кожоюнга жакшы көрүнгөн болсом, ошол жетиштүү болот. А бул чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттын жолу. Калган өзү жетиштүү болот. Рахмат. Суроолор болгон болсо, мен бардык суроолорго жооп бергенге даярмын. Кимде бар суроо?
Адахан мырза дейт, саламатсызбы дейт. Ошондой жабык эшик артында караса кандай чечим кабыл алышты. Кемпир абад эмне болду? Не дедим мен азыр? Канча сүйлөгөн сөзүмдүн баарын айтып атпайбынбы? Ошол 900 горизонттон дейт, ары карай кетет дейт. Бирок бир жигит туура айтты. Башта суунун үстү гана деген сөз бар эле го деди. Эки жигиттин бирөөсү кыйкырды. Андай чечим жок деп. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан биз билишибиз керек. Баягы Өзгөн районуна 500 гектар жер пайда болот десе, Сузак районуна 500 гектар жер пайда болот десе, ушуну ойлонбостон туруп айтышыбыз керек. Пайда болгон болсо, биздики да кандай тийишет. Суу кетти биздики да. Биз компенсация деп сурай турган болсок, компенсация мына суунун залакасы тийген бүтүндөй нече миң үй болгон болсо, бүт баарынын короосунан суу чыгып атат, ошонун баарына компенсация болуш керек. Мына 30 адыр кара сууда бүтүн пахта эккен жерлердин баардыгына шор басып кетти. Анын компенсациясы болуш керек. Канча жылдан бери жер керектен чыккан болсо, ошончо тонна пахтанын акчасын төлөп, ошол компенсация деп эсептелет. Кандай дейсиздер? Мына компенсациянын ушундай жолу бар. Эми өтүп кетеби, өтүп кетпейби? Бүгүн ошондой келишимдерге кол коюлду деген сөздөр бар. Бирок ратификация деген бар жогорку кеңешке келгенде. Жогорку кеңештен ратификация болмоюнча бир кадам жер эч кайда кетпейт. Ол бир. Тек гана Модумаровго калганда гана өзү жеке чечип коюшу мүмкүн да, аягына тажикке, биягына казакка деп. Арамдардын ойлору, арамдардын чыгаргандары ушундай болот. Мына бүт мен атамды, апамды тааныгандар отурасыңар. Ушул жерде мага 4 соток жер алып бере албадыңар го? Барбы же 4 соток жерим мен? Айлап атайчы, 4 соток жерим барбы менин үй курганга? Анан ушул өзүмдүн жеримден 4 соток жер ала албайм дагы гектарды кошконаларга берип берем мен. Ушуга дагы акыл иштетиш керек. Мына ушул бүгүнкү күндөр үчүн чыгарылган сөздөр. Эми мына сөзүм чыккандан кийин көрө бересиздер. Бир жума. Бакмалар, агытмалар, кыркыраган ушундай көрөсүздөр. Аларга чоң иш пайда болот, бирок алар да сүйрөт да сер чоң алып калат. Ушундай болуп калат. Суроо барбы дагы? Жокпу? Баарыбыз түшүндүкпү? Ошол ратификация болгонго чейин биздин чечим кандай болуш керек? Айылдык кеңештин депутаттары топтолгула. Жыйналгыла. 4 жылдын ичинде жок дегенде 4 саатты эл үчүн бөлүп койгула. Жакшы эле жүрдүк. 4 саатты бөлүп, ушул маселени карап коюп, айылдык кеңештин чечимин чыгарып бизге бергиле. Силер эгерде айылдык кеңештин чечими макул ушуга десеңер, биз дагы макул деп добуш берели. Түшүндүңөрбү? Анан ушул менин сунушумду колдойсуздарбы? Эгерде биздин эл уткан болсо, ошол сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп келдим. Кыргыз утту деген азаматтардын баардыгы чогуу келип, баарыбыз чогуу келип ушундай тизилип отуралы. Эч кимди тиштебейт. Баарыбыз чогуу элдин алдында жоопту берели. Акты ак, караны кара деп айталы. Кандай дейсиздер? Эгер андай жолугушууларга барбай турган болсок, жең ичинен чечилген маселенин баары менимче элдин пайдасына чечилбей калат. Бала ыйлабаса сүт жок. Отура бере турган болсоңор, балык кармайт экенбиз деп. Куп карматат балыкты. Бишкекке каттайсыздар баарыңыздар. Маданият жол эмне болду? Өтө авырасыздар деди беле? Канча метр жер ошол маданияттан? 500 метр беле? Канча километр майлуу суу менен айланып өтүп атабыз? 13 километрби? Баракалла. Андан ары карай Достук айылы. Достук айылы асфальттын чекесине зым тартылып турабы? Нема болду? Эми ошол зымды элестетип атасыңарбы? Бир кайерден өтөт? Видеосун көрдүңөрбү? Жанат Макен жойларымыз деген жерлерде.
Meni жамандаса көресіңдер заматта. Бұны көрбейсіңдер. Ошон үчүн туугандар абайлагыла, карагыла, ынтымак болгула, будуңча, мыйзамсыздык, бейбаштык деген сөздөрдөн биз алыспыз. Бирок ошол эле учурда адилеттик үчүн тикеден тике жан берген инсанбыз. Бар болгула, рахмат. Агай. Мен de bir oyum aytып bereyim. Men de başa Söğütler sayısından bir yaşa bayağı mamlakatlarda cevap Eğer yol sürüyorlar. Tapanline'den yer batır. Tapanline'den bayağı Vadakran'ın şabasıyla 2 kilometre başlıyor. Koşu Tapanline'den çıkış yağı Kırgızistan'da. Kanavat degen stansiyası var. Kanavat'ta temir yoldan batış yağı Özbekistan, bu yağı Kırgızistan. Kiyinkezleri de Paktan'ı koyuyoruz da Özbekistan, Rusya, eski mezgilleri koşularından, çoğunlarından çileşip, Raş pazarları. Koşu Paktan'ı kemiklerdir, koşu sayızla karıştırır, koşu stansiyanın sallanıp, platinanın sallanıp, Paktan'ı koydum. Kırgızistan'da bayağı yaşayan yerlere kampanyası dediğimiz bayağı sulma kalan üylerdi, bergen. Yerlerge bergen emez, bana alakam burada aytganda. Kiyik mezlerde Karasu'nun boyunda pakta etken yerler var, zat etken. Su çok vardı. Anan keyin arkanda şurtluğular bilen platinanın büyüklüğünden kötürüp algan plandan çıkarıp 2 metrege. Anan yerlerde su varam der, bayağı bağlarda su çağır verem der, su çağır bergen yok. Oşo kompensasiya bergen yok oşolardalar. Men narazı bolgan sebebi şu, platina tursun, yer bizdiki, su bizdiki. Gazlı Özbekler Kırgızistan'a satat bu tavar katarında. Için biz suyunu tavar katarında Özbekistan'a satmayız. Ona bizge gazlı satat, başkaları satat, biz varsa yok. Biz o şovada makul bolup duruyoruz. Bana Adakan Mırza ben sesyanında, Kırklarımda o şovada narazı olamda. Evet, balıklardı toptavargan sıra 90. Var kol kotarıştan başkanı bilbek yaşadı. Özü kandaydır, sıralarda ministerler kese, başkalar kese sıra veren, oşa ministerler de ne gram özlerinin hesap dağında bilişmek. Bana men oyumda, bana o çegaranı taptaş mezgilde profesyonel çegaracılar katış gerek de. Bana o çıktı soysa da kasap soysun deyip bu. Bana misali İsmail Sağ degen var, Alamanık degen bolsa da men bilgenler, Börü Vahip degen çegaracılarda tak bilgenleri. Oşalarda jedekçilik yönetmeyi. Hayatta köşede жүргөндө eşteki gramotlu yok, adamdı çegaranı çeçkenge jedekçi kılıyorsun. Men öten narazımım şu. Bu hükümetlik dengelde çetkenden ki profesyonel, özün bilimi var, adam oşa çetiş gerek. İyi anan oşa köşede жүрgöndө kadaskoptun bayağı keçede okulup bitken baldardı çilen kırıp alar makul degenden başkanı bilmekti. Oşan için bunda çegaranı çekmende bir zakondu, bilgen adamdı koyuş gerek de. Rahmat. Anan hazır bir ümit. Adakan Mırza bana misali men oylam 7. çağrıştaki deputatlar taratış gerek. Men oyumda hiç degen bilmegen deputatlar oturar. Kol kotarılan başkanı bilmeyip. Anan bayağı ek adamın biri ökese pıs balat oşular. Bunda emez de deputat degen bayağı özünün rolü çoğun oluş gerek. Arkanda zakondu çıkarış gerek. Absürdevne kılış gerek zakondu çıkarganda. Cemle bayağı
Maqulda öyle kol ko'tarib bera bermasdim. Mana chegarabay chaqirgandim. Men boyagi Qurshaqqa kelganda qamchi bilan da chiroshgan. Vaqtday tesketib. Men aytdim, sen qamchi qil dedim. Mana yerning foydasini chechgin. Sen to'g'ri emas qilyapsan. Shuni chechesin yerning foydasini deb o'zim so'radim. Hozir jalpi yerlarda yerning foydasini chechem dedi. Meni tushundim dedi. Mana men o'zim boyagi o'sha bo'lganda men ishlagan yo'qman. Yerni aldab qo'ydi deb. Mana misali bana sen atçı qaytarganing yo'q. Bunu boyagi yerning foydasini chechib chekmayib. Mana shu o'g'li chechib o'tadi. Mana sizlar boyagi 90 odamni qolaverasizlar. Boyagi 5-6tasi zadetdir böyle chechimga qarshi. Qolganlar bor bu erk odamning aytganini qilib o'shalar ratifikatsiyalatda. Men o'shani cho'chig'anim o'sha. Ko'pchilik meni ratifikatsiya qilib oladi. Yer qolaveradi shunday. O'shanda kepildik beradasizmi o'shalar? O'sha 1-sentabdan bular boshlaydi. Mana ratifikatsiyani o'tkazishdi. Harakat qiladi. O'shaning uchun o'sha 1-sentabga 1-sessiya bo'lganga keyin qandaydir yerga ochiq aytib berishim kerak-da. Adam qanday pozitsiyasi? Rahmat. Men o'shani ochiq aytib berdim hozir. O'shani tushundingiz siz. Birincisi, ikincisi 90 deputatı toptab algansыңар emas, o'shani toptab bergensinglar. El toptab berdi o'shani. Aytishotpa, el doğuş berdi bizge deb. Men toptayım balarni. Bular bolboyt bizge doğuş berdi dese, bolbodinglar. Aytdinglar go. Adan kelip yerge bir qo'y so'yib qo'ygan yo'q deb. Endi jeb o'tiraveringlar. Shundayda. Anan qayramaga doğma tartasızlar. Toptolub aldыңар. Жоқ, ағай. İlgerki siz оқытып жүргөндөгү zaman жоқ. Hazır жанагы билбейм мен, алифбенин башка bir китеп көрбөгөндөрдүн кесепети болуп атат ушунун баары. Сабатсыздар келип атат дейсиз, сабатсыздар келип атса ошону сабаттуу болуп шайлап өткөрүп бергиле. Мен канча жол айтам. Ашказан менен шайлабай, акыл менен шайлайлы тургандар. Мына ошол шайлоо мезгилинде келсең туугандарың да тескери басып калат. Неге? О, ишенген кожом сен болсоң деген, о ишенип кожо деп жүргөндөрүң тескери басып калат. Кожа болуп. Тууган издеп калат. Бөлө чыгып калат. Жейен чыгып калат экен. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтам. Ошон үчүн депутаттар таза болуш үчүн эл таза болуш керек. Бийлик сабаттуу болуш үчүн эл сабаттуу болуш керек. Мына мечиттин борбосунда турабыз, ушул жерден айтайын да, жараткан Аллах айтып атпайбы? Бузулган коомго залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз деп атат. Не дедиңер? Мына, нашталарым отурат. Кандай дейсиз аксакал? Туурабы? Жараткан айтып атат, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Воистину правители ваши от вас самих. Эгер кыргызча түшүнбөсөңөр. Мен ошол жерге келип орусча өйрөнүп кетем го силерден. Эл кандай болсо, башчы ошондой болот деп атат. Ана ошол. Анан эл тазада койгон башчы жаман болобу. Ошон үчүн туугандар, келгиле, кайра айтып келатам мен. Караңыздар. Караңыздар. Bir kara kursaktı bardıq жерде ар ким тойгузат. Бирок улут, жер, мамлекет дегенде башка. Мына жараткан Аллах айтып атат, пенде кандай өмүр сүрүш керек дейт. Мына ол талда, бутакта отурган чымчык сыяктуу дейт. Ал кандай десе, ушунун рызкысын кайда экенин чымчык билбейт. Таң атты, учуп кетет, рызкысын терип, келип, эртеси кайсы бутакта конот, бир Аллах билет. Ошол чымчыкты да унутпаган, жараткан пенде сени унутабы. Мен мына
Bir kança kişiler менен жолуктум. Келип туруп колду кысат. Катты айтып атасыз дейт. Өтө туура айтып атасыз дейт. Ушундай колумду кысып кетип атпай кетти. Сиз дагы айтып койбойсузбу десе, түшүнөсүз да дейт. Эмнени түшүнүшүм керек? Бала чака бар дейт. Менде жок бу. Мен иштеп атам дейт. Мен көчөдө жүрөм. Туугандар капа болбогула. Күйөө балдарыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Келиндериңер дагы бийлик өткөрүп атат. Кудаларыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Кой деп атат, аралашпа деп атат. Сен тийишпе, сен жоңбой деп атат. Көчкөн аба кандай дедиңиз? Ушундай деп атабы? Сен аралашпа дейт. Балаң тиги жерде иштеп атат, кызың бу жерде иштеп атат, агаң бул жерде иштеп атат. Мына Исхак Масалиевдин күйөө баласы ошол мени кайтарып жүргөн контордо иштейт экен. Исхак Масалиев болорун болгондой кылып айтып койду. Заматта кызматтан кетти. Ачка калды бу. Мен 13 жыл жумушсуз жүрдүм. Bir gün жумушта иштебедим, мамлекеттик кызматта. Мен ачка калдым. Менден байсыздар ошол жерде турган жок дегенде бир 10-15тен коюңар барбы? 20-30дан тоогуңар барбы? Могул жакта эгип койгон шалыңар, бул жакта эгип койгон дыйкан бир нерсеңер барбы? Менде бир чычканда жокпу. Ушул кемчилдиктин бардыгы мына жерге биринчи жаратканды койбогондуктан болот, туугандар. Коркоктук каяктан пайда болот? Коркоктук ыймандын жоктугунан пайда болот. Эгер ыйман бекем болсо, мына азыр ушул мына жаңгак, мына жалбырак жараткандан буйрук болбосо, декабрга чейин тура берет. Буйрук болсо түшөт. Чын ушул? Абалар. А эгер чын ушул болгон болсо, неге жетекчилерден коркосуңар титирейт? Жан алабы. Рызкыңды кыйып коебы. Наныңды тартып алабы. Мына азыр бир жигит мына жерде отурганда bir ayak kattı söz ayttı, özünçe ayttı, bırak mağa ayak kattı tiydi. Men çekte gezekte turat elem, çek alayın dep attım elem. Sizdin janakı şaylooңузda sizdi dep койгонумду er jigit көрө коюп, чакырып, мени тизбеден өчүрүп салды dedi. Ошол мени менен кошо чек алгандар азыр чегин 200 миңден сатып атат dedi. Men аябай ушундай бир эч жерден чай ичпей, иштээни сактап келдим эле, бир жерден чачпай бир таза чай ичейин деп. Тык буылдым да калдым. Кандай дейсиңер? Анан айттым, инем, мен деп чуркабай. Мага деп чуркабай. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн неберең, өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң деп чурка. Анан менин маңдайыма мык каккандай кылып, какпа, сизге чуркап коюп, чексиз калдым деп. Ошол чек сага буйруган эмес. Буйрубай калгандын аркасында Аллахтын бир чоң хикматы бар, жакшылыгы бар, аны пенде билбейт. Билбейт да, эмне жакшылык, эмне жамандык экенин билбейт. Мүмкүн ошол чекти албай калганыңдан бир чоң бир апааттан кутулуп калгандыксың. Билбейсиң да пенде. Жараткан Аллах айтып атат, bir eşik жабылса, 10 eşik açılат деп атат. İzdep, кайсы eşik seniki ekенин tap. Ушундай кылып жашайлы. Жигиттер, айрыкча жаштар. Бир нерсе болбой калса, агайым күнөөлүү, атаң күнөөлүү, энең күнөөлүү, өзүңдөн көрбөйсүң эч. Ушундай болуп жашайлы тургандар. Рахман агай, түшүндүңүздөр? Сага түшүндүм ка. Түшүндүм. Бара өзүбүздөн. Бар өзүбүздөн, туура айтасыз. Эң туура. Эгер биз өзүбүз эле мына жерде отургандардын баардыгын тургузуп айталычы, кимиң тазалык үчүн? Өткөндө Рахман Газыков агай суроо берди го силерге, билесиңер, эсиңерде барбы? Куршапта, стадиондо. Эсиңерде барбы ушул суроо? Мына Рахман Газыков мага айтпай дебей, президенттик шайлоодо өзү топ түзүп, өзү келип стадионду өткөрүп атат. Себеп бер жакта дагы бир менин жакшы көргөн кишим аксакалдарды чакырып, соке деп, мал союп, чай берип атат.
пакеттерди көтөрүп алып бардыңарбы ошол стадионго? Ошондо эмне деди Рахман Разыков Раматуллов? Ким мен арам тамак жебей келатам, алкымым таза деген аксакал чыгып бата берсинчи, ошол тазалык үчүн батасы кабыл болот десе 70-80 аксакал отуруп ким тура алды ордуна? Сен бер жакта бир жигиттин ашын жеп баратсың да. Кандай дейсиңер? Эсиңерге келдиби? Ana ушундай болот. Менин эле кээ бир классташтарым паланча түкүнчө таштап кетти. Ушул үйдү штаб кылабыз дешип жүгүрүшөт. Буту үзүлгөнчө жүгүрөт. Көчөдөн көрө калса мени шалпылдатып кучактап өт кандай досум деп. Мына ушундай бир намыссыздык заман. Белгиле агайлар, аксакалдар, биринчи өзүбүзгө карайлы. Өзүбүзгө карап түздөнөлү. Амандыкта бололу. Барбы суроодан? Бар экен. Кана. Жалал Абадтан келген коногубуз бар экен. Чынагүл эже. Келип коесузбу? Келип коюңуз Чынагүл эже. Чынагүл эже келгенче мен дагы бир инсандын аманатын жеткирип коеюн, туугандар. Андахан Кимсанбаевич, кечиресиз. Бул өтө 2 күн мурда эле уюшулуп, өтө чукул болуп калды. Расмий кабар берип, сиздерди чакырганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Сиздердин араңыздарда Исмаил Исаков агайыбызды дагы чакырдык эле. Ал жалпы элге өзүнүн ысык салам дубайын айтты. Элдер аманчылыкта болуңуздар деди. Бирок азыркы шартка байланыштуу кел албашын айтты. Кечирим сурады. Келиңиз. Мен ошол жерден тиги кызыбыз чыкканга чейин Исмаил Исакович жөнүндө айтып коеюн. Жана айтам деп атып, агайдын суроосунан мындай бир башка жака, башка маселеге бурулуп кетиптирбиз. Жана айттыңыздар, ушул Исмаил Исакович сыяктуу, Бөрүбаев сыяктуу мындай бир сабаттуу инсандарды жибербейби деп. Дагы эле мен айтам ушу Куранга. Аллах Таала айтып атат. Кантип эле сабаттуулар менен сабатсыздар тең болуп калсын дейт. Түшүндүңөрбү? Ал кишилер сабаттуу кишилер. Ал кишилер аскерге барбай генерал болгон жок. Ал кишилер 16 жашынан аскер окуусунда окуп генерал болду. Ал кишилер өтүк кийип, бечен-эчен өтүктөрдү жыртып жүрүп генерал болду. Ошо киши дайым өзүнүн чындыгын айтып койгон үчүн мына 14-түн ичинен 4-өөнү сууруп алды. Эмнеге? Бергилерге сабак болсун деди. Биз коркутуп коелу. Бул жооп берсин. Эң туура айттыңыз. Ошол Исмаил Исакович чек араны билгенчелик, картаны ошо киши окуганчалык эч ким окуй албайт. Эч ким билбейт. А киши дасыккан адис. Мына жерде мен кээ бир досторум отурат. Жылкыны бир кармап туруп билесиңер, ошол улактан алабы, албайбы? Турдалидан сурасаңар, ушунан канча килограмм эт чыгат десеңер, так айтып берет. Мен ушунча кишини ашка чакырдым, канча кило басыш керек десеңер, так айтат ошону. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар да. Ошол сыяктуу чек ара, коопсуздук, мыйзамдуулук, мамлекеттүүлүк боюнча ошол Исмаил Исаковичке жетер киши саналуу гана Кыргызстанда. А кишинин келе албай калганын сиздер дагы туура түшүнүңүздөр. Мындай болбоңуздар да отуруп туруп эле кел деп чакырып койбогула. Азыр жөн эле келип кеткениң 10 000 сом. Ошону жөн эле салып жиберсең көбүрөөк пайда дейсиң, бирок келбеди деп кыйшайып калабы деп коркобуз да. Себеп билесиңер да, азыр ары беркиң 10 000. А Исмаил Исакович эл катары толоп жыйнаган эмес. Бир пенсиядагы киши. Туура түшүнүшүңүздөр керек. А киши алыста болгону менен бирок азыркы өзү айткандай, жүрөгү сиздер менен болуп аткандан кийин мына ошо кишини канчалык каралоого алып атат, канчалык кысымга алып атат. Ошол 14 киши үчүн жалгыз өзү чечкендей болуп. Бирок ошол жигитке таазим этишиңиздер керек. Ошондой жигиттерди көтөрүп билгенде гана кыргыз эр азаматтарын көтөргөндө эл эр азамат болот. Жалаң баягы базарда жүргөн, кече мына Куршапта чоң дүкөн ачтыңар, дүйнөгө маскарабыз чыкты. Айнанайын жеңелер, айнанайын эжелер.
балаңарды да тебелеп, неберелерді чырқыратып, ошол глобустун ичине кирип кетип атасыңар, э? Ичине кирип алып карап атат, ошол эле картошка, биракта турат базарда. Ошол пияз, ошол сабиз, ошол кант. Неге мынча жолунабыз мен билбейм. Же ким биринчи кирсе бирдеме бар деди ичинде. Туугандар, келгилечи, токтонолучу, кичине бир аз токтонолучу. Аны бүт баары карап алып айтып атат, жапайычылык мына, жапайычылык. Көрдүңөр, Азыр барсаң, киши жок ичинде. Токтонолучу айланайындар. Бир жакка бирдеме чачып койсо эле жүгүрө бербейбичи. Ошондуктан мына Исмаил Исаковичке мына ар бир өзүнүн позициясын бекем кармап, эч качан кыйшайбай турган азаматтарды көтөрүп, ошолордун жүзүнүн жарык экенин, ошолор нукура элдик экенин көрсөтүш үчүн сиздерге ошого эл керек. Бар болгула, аман болгула. Рахмат. Ага, сунуш бар экен. Саламатсыздарбы, Куршаб эли, ушу температура маселеси козголгон эле. Биз дагы Кыргызстандын бир бөлүгү, Кыргызстан боюнча бул Кыргызстандын маселесиде биздин жүрөгүбүз оюп, чуркап келдик. Анан мен сунуш көйгөй чындыгында өтө көп. Азыр кымбатчылык болуп атат, аны айтардан мурун азыр жер маселеси эң маанилүү болуп атат. Ошон үчүн Куршаб элин мен активдүү болууга чакырат элем да. Мына биз ушул жактан келип аткандан кийин сиздер отурбашыңыздар керек. Депутаттарга талаптарды коюп, чечишиңиздер керек. Биз мынчалык жүрөгүбүздүн оюп турган себеби дагы мен Турцияга барганда билдим да, ал жерде күрттөрдүн мамлекети жок экен. Мамлекети жок элге бул өтө кыйын болот да. Ошон үчүн мамлекеттүүлүктү сакташ үчүн биздин эркектерибиз, аялдарыбыз баарыбыз активдүү болушубуз керек. Бул маселелерди маданияттуу түрдө чечишибиз керек. Анан бул биздин эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай маселелерди чечүү маданият жолу менен, ошон үчүн мен кыйкырып отура бербестен эле иш жүзүндө көрсөтөйүн деп агартуу иштеринде жүрөм. Өзү кесибим экономист. Анан 91-жылы Кыргызстан рынок системасына өткөндө ошол экономистти тандагам да мен. Ошол рынок системасын үйрөнөйүн депчи. Анан азыр чындыгында кризис бул карапайым элге эмес, бул ушул азыркы өсүп келаткан ишкерлерге дагы өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн мен могул миграцияга кетип калбаш үчүн балдарга ошо финансылык сабаттуулукту ушундай лагерлерди уюштуруп атам, ошо мигранттын балдары кайрадан мигрант болуп калбасын депчи. Анан азыркы маалда мындай балдар дагы көбү көчөдө жүрөт. Анан мамлекет 10 жыл бала бакча курса дагы жетишпейт экен. Анан азыр бакчаларга бизге уруксат берди, көбүрөөк бала бакчаларды ачкыла деп. Азыр мен кыргыз тили дагы жок болуп кетпесин улутубуз деп кыргыз бала бакчаларын ачып, тилдерди жөн кошумча окутуп атабыз. Ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Эми мен айтайын деген сунушум, эгерде ушул кемпир абак маселеси чечилип кала турган болсо, ишкерлерге айта турган болсо, бизде чындыгында инвесторлор көп. Мындай карайт да, эл активдүү болсун, ошол жака гранттар, инвестициялар бөлүнөт да. Эл кайдыгер болсо, алар кетип калат. Ошон үчүн элди мен активдүү болууга чакырат элем. Рахмат эжеке. Анда урматтуу элдер, урматтуу калайык, урматтуу кыргызстандыктар, биз өзүбүзгө жетишерлүү жоопту алдык окшойт дейт. Анан албетте көпчүлүккө маалым болгондой, Адахан Кимсанбаевич айткандай, бул маселе азырынча чечилди экен, сунуштар түшүп атыптыр. Аны эл дагы бир аз билди келет. Анан элде талап койдулар акырындачы. Жыйындын талабы, элдик жыйындын талабы. Ошол Өзбекстанга барып келишти эртең 30-ында. Ошондо кандай сунуштар айтылды, ошол жөнүндө Куршак стадионуна келип Ташиев мырза маалымат берсин. Ушундай эле биздин талап. Анда эмесе биздин бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун.
урматтуу жамаат, азыр жыйынтыктап койгудай болуп атат да. Бул жерде азыр айтты Ташиев мырза келбейт. Ол лавизда тура албайт экен да. Буну биз көрдүк да, туурабы? Пока эл медресе ошол калсын деди. Башың жетпесе чечпей эле кой деген талапты койгонбуз да. 1 метр жерди берем деп 100 гектарды заставасына кошо берип бербедим. Биз ошондо талапты катуу койгондон кийин мына биздин кайрылуубузга жооп бере элек. Демек бул жерде биздин чексизден коркуткан, чочуткан жер бар, ага айтканда жерибиз кетип калабы деген. 1 метр жерди берем деп жүрүп мына ушул мезгилге келди. 100 гектарлык жерден кайталабай эле кой Ташиевдин сөзүн. Ал киши келе албайт. Биз bir жери менде дагы бир коркунуч бар пайда болуп атат. Азыр мына комиссия чечилип келип тияп, анан кийин ратификацияга барат. Ратификацияга барганда тугунда Матмалов жалгыз калат. Калган баягы бакмалары дейбиз, тияктар дейбиз, ал менин сөзүм жеке. Колдун эмес, бутун талпайып бул колдун көтөрүп билесиздер. Ушул дагы өтө мени шексин тутат, мени коркутат. Ошон үчүн биз баягы комиссияга башың жетпейби, бизден акылдуулар кеткиче кое тур деген талапты эсибизден чыгарып койдук. Биз али комиссияга ишенбейбиз, эгер ишене турган болсок, ага айткандай biz bilgen, biz işengen komisyarlarda koyuşumuz gerek. Bu eltin talabı. Özleri men aytkanını kılat деген комиссиялар менен чечип атат. Алпарычы. Ушуга кандай дейсиңер? Мен ушул жагын аябай азыр чогулуштун мааниси жетпей калып атат максатым. Сөзүңөр болсо кошосуң. Анан акырында өкмөткө кичине Адахан мырза мактап айтып кетти. Мен араздырып билсем, себеби ушинтип атасыңар. Жанагы сөз. Балын сугурасын, балын тутасын, аны ташыйт айткан. Абурт калмыз. Ал жумак айтпагыла силерден сурайбыз. Assalamu alaikum, урматтуу агайлар, агалар, акалар, эжелер, алсак кирген имандар. Урматтуу Адахан Кисимбаевич, айылга кош келиптиз. Руслан ага, сиз дагы кош келиптиз. Былтыр ушул кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мен бир ураным бар. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн, бир партиянын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын пайдасы үчүн сүйлөбөйт. Мен дагы өзүмдүн билгенимди сүйлөйм, өзүмдүн чындыгымды сүйлөйм. Былтыр мен ушул кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мына ошол өзүмдүн жедештери көргөн. Керек болсо Руслан аганын ордуна отурган Элчигит ака менен дагы айтышканга чейин баргам. Ака, Садыр Жапаров Кыргызстанга президент болсо, сиз мына Кызылакчарга президентсиз. Сиз чыгып талашышыңыз керек дегенде, укам Ташиевди кетпей эле койчу деген да. Мына ошол адам бүгүн кызматта жок, Руслан ака орун басар эле келип отурду. Мен баягы өзүн айткам. Ака дедим, бул бийликти эч качан байлап бербейт. Эл болбосо эч кимди башкара албайт. Эл менен элсин, элден чыккан кийиксин дейт. Мына ушундай макал бар. Мен Адахан Кисимбаевич сизге мындай сунуш киргизет. Мен мына 90 депутатты мына сиз келгенден бери 7-чи чакырышты. Бир мен эмес, бүт Кыргызстан боюнча көрүп атат. Парламенттин сессиясын калтырбай көрүп атат. Сизге сунушум мындай. Ушул кемпирабад маселесин көтөрүлүп атканда жалгыз болсоңуз дагы бир үн катып коюңуз, жок эшикте карабасын. Жалпы эл көрсүн деп биз сүйлөп коюңуз сизден суранычы. Жалпы эл көрсүн. Анан кийин эл сизге доомат айтпайт. Өтүп кетсе дагы, сиз каршылык кылсаңыз дагы, өтүп кеткен болсо дагы, мен ошондо айттым, эмне кылайын жалгыз болдум деп, сиз актаганы мына мүмкүнчүлүк болот. Сиз ошондой кылып бериңиз деп сурайчы. Бирок 90 депутаттар мына жерде интернетте таркалып атат. Көзүңөрдү ачкыла. Бул жерде менин чоң аталарым, мына ушул жерде бар жок элдин чоң аталары жашаган. Ташиев мырзага айтам. Дагы айтып келем, баш кесме бар, тин кесме жок. Кылмаса камасын алып камалганын мойда кылып алды. Мен коркпойм эч кимден. Жараткан бир Алла бар. Бирок бул башка бир өлүмдү түрмөдө жатып өлгөндөрдү да көрүп атат. Пешенеңизде болсо барын көрөбүз. Бирок көзүңөрдү ачкыла. 2020-жылы Баткенге баттым. 1 метр жеринизди бербейбиз деп баттым. Эми келип атып, мына кемпирабадты бутур кетип. Баласын байлыгын мактанып кетип, мен балам аяктады. Биз жер боюнча чакырганбыз. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мына мен Улукбек Кыялбек Кызылакчардан болот. 97-жылкы мына жерге келип, эл менен эсептешиңиз. Мына 4 ай өкмөттүн эл менен эсептешип туруп, анан кийин барып ошол жерде айтыңыз. Эл баары кармайынча каршы. Мына ошол жерде
берсин. Убакыты келгенде менин неберем болбосо менин чеберелер чече турган күн келет. Ошондуктан 94 таттагы да айтам. Камчыны чаба бербегиле. Эртең 4 жылдан кийин дагы кайра келесиздер ушул жерге. Бизге добуш бергиле деп мына элге дагы кайрылам. Ай бириңер ойлонгула. Мына 920 адам кол койгондо мен көтөрүп баргам ошол жерге. Кол кое тургула акалар жерибиз кетет деген. Ошондуктан сиздерден дагы сураныч. Кайдыгер карабагыла. Баары менен сурат. Кыл компромат өтүп кеттир. Кыл мана болуптур. Сен кабараңдар интернетте көрүп турасың. Не болуп атат? Карагыла да жер мага керекпи? Жер баарыбызга керек. Ne adakan ki sonuçta gerek yok. Bağızda gerek. Bir de güveni de bir dilek bulalım. Sizlerden suranıç. Adakan ki sonuç. Sizden suranıç. Oşa zavaleşikte bırakılan olsa da bir çırı var. Bir on dışı. Borbalık tribünadan. Elim yine mesele karalarda bir grup olmadı. Rahmat. Rahmat. Bu Kur'an sınavda bu ben aytamam. Her bir mesele hiç kanday cevap артында çeçilbek. Hiç bir mesele çeçilbek. Жабық артында қарайлы, жабық ешік артында қарайлы деген жерделер күмән. Бирок, сіздер бір нәрсені біліңіздер. Жабық ешік артында өткөрөлүү деп сунушка койгондо, мүмкүн 10 депутат каларбыз, мүмкүн 12 депутат каларбыз. Калган 80-и жабық өтсүн деп добуш берип койсо, айга чейин кыйкырсам дагы чечим кабыл алынды болот. Ошон үчүн ошондой болуп добуш бере турган азаматтарга добуш берерде сиздер ойлонуңуздар деп атам мен сиздерге. Balenин баары ушул жерде отурат. Чырмооктун тамыры ушул жерде. Дал ушул жерден отурат. Мондай дасторкон жайылдыбы? Бүт ошол жерде сары чырмоок каптады дей бериңер. Шайлоо мезгилинде. Ошондуктан кыял сен туура түшүн. Мүмкүн кыйкырып каларбыз. Ансыз деле биз баргандан бери пирамида күн-түн Жогорку кеңештин депутаттарынын ишин көрсөтчү эле тып тыйылды. Кайра айтышып атат, радиодон күн-түн угулчу эле тыйылды. Эми ошол социалдык тармактар калыптыр. Ошолор аркылуу көрүп атсаңыздар керек. Бир маселе көтөргөн киши менен ал жакта добуш көп экен, көпчүлүк жеңип коет экен. Анан канчалык сабаттуу сунуш киргизбегин көпчүлүк ыркырап турат. Ошон үчүн Россиянын керемет бир биздин Рахман агайга окшогон куудул жазуучусу бар эле, Михаил Жванецкий деген. Ал ушинтип жазып кетти да. Заман кызык дейт. Илгери сабаттуулар сабатсыздарды башкарчу эле дейт. Сабатсыздарга кыйын болгон дейт. Себеп аларды сабаттуулар окуткан дейт. А сабатсыздарга окуш өтө кыйын болгондуктан алар кыйналган дейт. Азыр башка заман келди дейт. Сабатсыздар сабаттууларды башкарып калды дейт. Эми сабаттууларга кыйын болду дейт. Себеп сабаттуулар сүйлөсө, сабатсыздар түшүнбөй атат дейт. Ошол түшүнбөй аткандыгы үчүн дейт, сен керкейбе, сен агай болбо, сен үйрөтпө деп сабаттууларга кыйын болуп калды. Заман тескери болуп калды деп Михаил Жванецкий жазып атат. Ошол сыяктуу мен ачык эшик болсун. Мен болгондо дагы сиздерге дагы бир жолу айтам, ачык айтам. Мына ошол кыргыздын пайдасына чечилди деп аткан азаматтардын кимиси болсо мага кошуп берсин, биздин ушул 4 айыл өкмөткө келсин. Мен чогуу келем. Мен эгер ошол эл туура биз утуп турбуз деп кол чапса, мен ошолордун ар биринин тизмесин мамлекеттик сыйлыкка көрсөткөнгө убада берем. Кандай дейсиздер? Ушундай кылып чечели. Мына ушул башка жолубуз жок биздин туугандар. Анан өзүбүздөн дагы көз каранды. Мен жана Абдулла мырзадан сурадым мен. Канча түтүн бар биздин Тогуз булакта? Канча түтүн бар? Я. Айыл башчы жолонгана канча түтүн бар? Келатып bir нерсе цифра келди деп айтты. Так айтылыш керек. 582. Эми эсептегиле. 582 үйдөн болбогондо бирден киши чекке катарда кезекте турат. Бирден киши. 582 чек керек.
Тура? Ошол чек алам деп туруп эле чалкаңардан кетпегилечи айдан. Чек алам деп. Аллах жараттыбы? Акыры бир баш пайнек берет. Чек менен кекиртеңерден илинип атпайсыңар. Ижарага жер алам деп илинип атпайсыңар. Жолом да ошонон коркот. Şu bir болбогон айлык бар. Жолон Русландан коркуп, Руслан Акимден коркуп, Аким аяктан коркуп, силер аялыңардан коркуп. Мен коркпойм деген бир азамат барбы бу жерде? Барбы? Жолом кечеден бери телефон чала берип көп кишинин ысмасын чыгарып жүрдүм да. Ошон үчүн мындай болгу азаматтар, баарыбыз өтөбүз. Мунул жерди титиретип турган директорлор да кетти. Ушул жерде титиреткен директорлор кетти. Кана. Кече Сооронбай деп айткандан качып жүргөнсүңөр мына жерде. Анча-мынча туугандар бар эле. Кудай сактасын айтпай эле коеюн. Кана. Мен айттым эле ошондо. Эртең Сокени мен коргошум мүмкүн. Сиз куйругуңузда карматпайсыз деп. Кана ошолор. Мына азыр кече кучакташып, шилекейлешип жүргөн азаматтар Сокени резиденциядан чыгаруу жөнүндө мыйзам киргизип атат. Окудуңарбы? Менден пикир сурап атат. Мен кезинде айтканмын дедим. Азыр эми жыгылып калган азаматты теппейм. Менин мүнөзүм ошондой. Аттын үстүндө турганда урушум мүмкүн. Сөгүшүм мүмкүн. Бирок кулап жерде жаткан кишини тепкилеш бул баатырдык эмес. Мына ушундай. Кезинде айтып калган, кезинде тургандар, кезинде бул өмүр өтөт. Отунбаеваны чыгарабыз дептир. Резиденциядан. Мен айтканмын, мыйзамсыз самозбанкасың сен деп. Ошондо бул жигиттер каяктабы? Бүгүнкүнүн Курманжан дапкасысыз туулган күнүңүз деп кучагына батпаган кызыл розаларды алып барып куттуктап жүргөн азаматтар бүгүн чыкты. Муну Алаудын мырза каякта? Не деп коет мусулманчылыкта? Мунафык дейбиз? Астагфируллах, Кудай сактаган болсун. Мунафык Айшата капырдан да жаман дейт Аллах. Не дейсиңер эми? Мен кезинде айтканмын, бүгүн деле ошо позицияда турам. Бирок алардай болуп чапанымды өзгөрткөн жокмун да. Эң жаман ошол. Бирок ошол мыйзам жазып киргизип аткан азаматтардын калеми ошол мыйзамды жазганында күмөнүм бар да. Айтып турат да ошону киргиз дейт да. Ошол сыяктуу сиздер дагы этият болгула. Эмнеден этият болгула? Мына ошол элдин, жердин тагдыры чечилип аткан мезгилде кайдыгер болуп төшөктүн астында катылып жатат. Жетпеген айылдан Советтер Союзунун 2 баатыры чыгып атат. 2 баатыр. Бүтүн Кыргызстан боюнча кыргыз баатырлары канча билесиңерби? Канча? 12 эле баатыр бар. 12-нин 2-өө бир суунун жээгинен чыгып атат, бир арыктан жээгинен. Эми ошол Гитлерди титиреткен баатырлар бүгүн өздөрү титиреп жатат мына жерде. Чек бербей коет деп. Эсептедиңерби? Салыштырдыңыздарбы? Ошол ата бабаларга татыктуу болуп жашасак жашайлы, болбосо Аллахтын өзү сактаган болсун. Кете бергенибиз артык. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биздин элдин жалпы расмий болбосо дагы чакыруусуна келип каралып жаткан маселе боюнча болгон маалыматты айтып бергениңиз үчүн өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды аябай биздин жыйынга келип катышып бергениңиз үчүн сизге жалпы ошол бүгүнкү жыйынга катышуучулардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Анан акырында
Сол Адахан Кимсанбаевичтин сөзүн олай, эгерде чында беле кыргыз элинин пайдасына чечилген чечим болгон болсо, мына Адахан Кимсанбаевди баш кылып, башкасыны каршы кылып, элдин алдына келип келишимди окуп берсин. Ошол биздин талап. Талап ушул болгон болсо коза койбойбу? Чындап деп. Рахмат. Анда эмесе барыңыздарга чоң рахмат. Аксакал дамла кел бир дуа кылыңыз. Ашмаба. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah elinizden ıntımak olsun, tinç olsun, her kanı belalardan saklasın. Osmanlı'dan düşkün şeyden çıkan kanı felaketten saklasın Allah'ım. Elimiz daim yaxşılıklarda birge olsun, ıntımakçılık olsun, elimiz daim aksuyla, daim yaxşılıklarda birge olsun Allah'ım. Allah Teala işleri rivat versin, baltarı esen bol tinç olsun. Köyelbastıktan, aç gözlükte Allah saklasın. Elinizde Xudayı saklap, şunday felaketten, arkında asmandan çıkan şeyden çıkan, arkanda belalarını saklasın. Ekmeğesi abatsın, şerişet kandıran, şu Allah-u Teala kabristanı Kur'an nur bilen nurlandırsın. Allah-u Teala şu baldarda esen bolup taşmasın. Allah-u Teala daim çınlıklar elinizde dağılındıp, daim жақсылықта bir görüşte Allah-u Teala bazı yalan nasip kıldırsın. Felaketten, kırstan, açgözlükten, soğukluktan Allah saklasın. Жақсылықтарда бірге boşta olmasın. El başkalarına Xuday insaf versin, tavuk versin. Ellerden konuşulardan daim жақсылықтардың çoğunlarında sözlerini, жақсы sözlerini okup, жақсы sözlerini okuşulardan işleri rivayet versin, ders uçurmasın. Allah kolda bilirsin elinizde. Allah'dan başka işine duran bende yok şu Allah'ın kolda bilirsin. Ben Allah'a nasip edersin. Ya Allah Rabbena atina fi dünya hasreten ve fil ahirette qiynadan var, elden tımakçılık versin, insaf tavuk versin. Amin. Allahu Dagı bir günü. Aksakal, biz dua kılbayız, bizden biйликтегилерге иман ынсап берсин, bizden el өкүлдөрү, депутаттарыбызга дагы иман ынсап берсин. Элдин кызыкчылыгына, кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин кызыкчылыгына чечип берсин ушул маселени. Эгерде ушул кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына чечпей, башка жака добуш бергендер ылай оң болсун деп батар кылыңчы. Xuday Teala şurada elinizden şurada kızışıla çeşit versin Xuday Teala. Muhtaç bulmasın Allah Teala başka memleketlerge. Allah Teala şu deputatlara insaf versin, sonradan insaf versin, tabut versin Allah Teala. Daimi elinizden şu жақсылықтарında çeçip elden ıntımağını şu kolda kuvvetlap versin olan versin. İnsaf versin, tabut versin, maksatlarını işlersin Allah Teala. Onlar dem Xuday koldasın daimi çındıkta Allah söyleyip olan deputatlardan boşta olan nasip olursun. Zamanıdan tüm Allah'a maktar. Allahu Akbar. Rahmat barışlarga. Hurmatlı mına kızmattaki jigitler 86, 87, 3. jigitler gelingizler elim. Kızmat batayın. Mavcıda hizmet kılan ağılar kalmışlar. 86, 88 ağılar. Hurmatlı yoshlar, jalpыбыз эле мына жерде жыйнаганда жардам берели.
86-87 сырттары жалпы жигиттер берилсин. Соочу. Jigitler berilsin. Analar da almayız. Assalomu alaykum. Qanday sasmi? Yaxshisan? Dostlar. Jeyim бүтті. Ақырына чейін алып беруге әрекет қылдық. Түз. Жалпыңыздарға рахмат. Бөлішіп қойыңыздар. Эфирдағы улантабыз, жеке өзіміз. Пікіріңіздер, сұнуштар болса, Мекендеш ТВ каналында жазыңыздар. Har daim çağıldır bergenge dayarız. Şu. Vardı da teşkil olunca ama olunca. Bölüşkülü dostlar. Haydeger olma olasılar. Assalamu alaikum Nurbek ve alaikum assalam. Aleyküm selam. Hayırlı canım. Dostlar. Bitti ceyinde. Kettik. Görüşmek üzere.